Биз түнкү саат 2-де саякатка жөнөдүк. Кимдер менен десеңиздер, досторубуз менен. Апамдын каттамасынан токтоп, ал жерден сөзсүз чай ичтик. Андан кийин ысык көлгө баратып, баардыгы уктап калышты. Анан мен болсо жолдошум уктап калбасын деп, аябай уйкум келгенине карабай уктабай бардым. Бул жерде биздин бир досубуз күтүп аткан эле. Мындайча айтканда, жолдошумдун досу күтүп аткан эле. Ал тосуп алып, биз болсо ал жерден 1-2 саат уктап алып, андан кофе ичип алып, кайра жолго чыктык. Ысык сууга баралы деген ой менен баратабыз азыр. Бир аз уктап алгандан кийин кадимкидей жеңилдеп, сонун болуп калдык. Бул жерден азыр курсак тойгозуш үчүн ушундай Тунук деген кафеге кирдик. Бул жерде өздөрү колго жасашат экен. Өтө дамдуу болбосо дагы курсагың тойгудай жакшы эле тамак жасашат экен. Ар ким өз өзүбүзгө жаккан тамактарды заказ кылып коюп, бири-бирибизди тамашалап, жакшы отурдук. Анан бир аздан кийин азыр жолго чыгабыз. Ысык сууну көздөй баратабыз, анткени бул күн дагы бүркөк болчу. Анан ысык көлгө түшкөнү суук болуп калат деп коркуп атканбыз. Ысык суунун бар болгону абдан жакшы болду. Өзүбүзгө жаккан музыка болуп, 2 саат уктагандан кийин аябай сонун болуп, ырдап дагы бийлеп дагы бараттык. Жолдошум болсо баардыгыбыздын каприздерибизге чыдап эле, сомдолуп эле айдап баратты, жалаң кыздар жанамен деп. Анан Өрүктүгө барганда ушундай сонун огородду бар болгон бир хостелге жайгаштык. Ал жерде мага жаккан жери өтө тазалыгы жакты. Кирлерин кээ бири ошол жамгыр жааганда ичине жайып коет го, анан ал жыттанат, мындай жагымсыз жагдай болот. Буларда болсо кир үчүн өзүнчө бир үстүн тосуп, ошондой даярдап коюшуптур. Кирлерин да ичине жайбайт экен. Анан мага жаккан жери шешептерин дагы үтүктөп бизге колубузга карматты. Ошонусу аябай жакты. Бул жерде азыр ичине кирип баратабыз. Жакшы экен. Биз качан кайсысын алабыз? Биз кайсын алабыз десем, оозуң ачып жүргүнчө элдин баары алып алды дейт. Анан тамак ичкен жери дагы жакшы экен, тамактары дагы бизге абдан жакты. Кой эми көлгө түшүп коелу деп сууга дагы бардык. Бирок мен өзүм үшүкчөл болгондуктан сууга түшпөй эле коеюн деп чечтим. Башкаларды карап күтүп отурдум суунун жээгинде. Ошентип сууга барып келгенден кийин отуруп алып карта ойнодук, сүйлөшүп отурдук, тамак иштик. Мага окшоп ушинтип бийледик. Андан кийин душка түшүп алып, телевизор көрөйүн деп, эс алып бир аз жаттык дагы. Кайра сууга бардык. Барсак бул жакта сууну төгүп аткан экен. Анан кечке элдин баары түшкөндө кир болуп калат деп кайра түшпөй эле коелу деп сүйлөшүп алып, таза абага көлдүн жээгине барып келели дедик. Анан эр түшүп алып, көлдүн жээгине барып, таза абадан дем алып, бирок ай жок болгону менен жылдыздарды көрүп, сыйра сүйлөшүп, ушундай жагымдуу маанайда кеч кирди. Эшиктин абасы дагы сонун болду. Тамашаласак тамашабыз дагы аябай күлкүлүү болду бири-бирибизди. Мындай ички жан дүйнөбүздү бири-бирибизди түшүнгөн, ушундай достор болгондуктан сонун күн болду. Уландысын эртең айтам.